Соңғы вакыттарда орган алмаштырууга муктаж, жардам бериңиздер деген кайрылууларды көп уга турган болдук. Эмне себептен адамдар орган алмаштырууга муктаж болот? Бул оорунун алдын алыш үчүн биз эмнелерге көңүл буруш керек? Орган алмаштырып келгенден кийин бетап өзгөчө эмнелерге көңүл буруп өзүн кантип караш керек? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын адистерди чакыргам. Мен сиздерге тааныштырсам. Чолпон Омурбекова, дарыгер-гепатолог, медицина илимдеринин кандидаты, Акжан медициналык борборунун директору. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Маматазиз Рахимов, Ош облустаралык балдардын клиникалык ооруканасынын гематология бөлүмүнүн башчысы, онкогематолог дарыгер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жакында эле Индиянын Нью-Дели шаарына барып, тажрыйба алмашуу программасы менен, ал жактын медицинасы менен таанышып, окуп, үйрөнүп келдиңиздер дегендей, ушул сезимдер боюнча маегибизди баштасак кыскача. Эми биз жакында ошо Индия мамлекетине Нью-Дели шаарына ошо БЛК Макс деген клиникага тажрыйба алмашуу максатында ошол жакта окууга барып келдик. Бизге көмөк көргөзгөн бул Эйрмеди ошо фондунун жетекчиси Динара Колдошова болду негизинен. Бул бизге өтө пайдалуу ушундай информацияларды алып келдик бул окуудан биз. Эми айта кетсек, азыр эми бизде мисалы үчүн айрыкча мына Кыргызстандын түштүгүндө боор оору менен жабыркагандар азыр өтө көп. Анан акыркы жана интернеттин өнүккөндүгүнө байланыштуу баардыгы азыр эми ошол интернет аркылуу жардам сурап, элге кайрылып, ошол боор алмаштыруу көйгөйү азыр республиканын деңгээлинде чыгып калды десем болот. Себеби буга чейин деле бул оорулар көп кездешип келген. Аны көп мындай биз аныктаган дагы эмеспиз. Ал убактарда мисалы үчүн 20 жыл мурда гепатологический отделение деген дагы болгон эмес. Бардык оорулар жерлеринде ошол сироз оорусу менен кыргызча айтканда кара сарык деп коет эле, ошол жерден бардыгы мерт кетип, анан ушул гепатиттер боюнча толук жанагындай статистика дагы жок, кандай бизде болгон эмес да мындай жайга. Эми азыр биздин президентибиз жакында ушул трансплантологияны көтөрүп чыгып, өзүбүздө болсун деген ушундай көйгөйлүү маселелерди азыр козгоп атканга байланыштуу эми статистика дагы азыр мындай ачык айкын чыгат болуш керек деп ойлойм мен. Анан бул Индиядагы бул тажрыйба алмашуу сапарыбыз өтө мындай жакшы өттү, деңгээлде өттү десек болот. Биз ал жака баргандан кийин бардык ошол жерде эми Индия мамлекетинде аябай эл көп да. Дүйнө жүзү боюнча биринчи местада турат. Ал жакта оорулар да көп экен. Адам бизден барган оорулар көп экен. Бизге окшогон мамлекеттерден, Монголиядан, Индонезия, например, түштүк жанагы Африкадан келген, ушу боор алмаштырууга келген оорулар аябагандай көп экен. Ал жакта медицина өтө мындай ушу боор алмаштыруу жаатында өтө өнүгүптүр. Ошо биз былтыр жана Турцияга окууга барганда ошол жерде конференцияда айтылган эле ошол изилдөөлөр боюнча Индия мамлекети боор алмаштыруу боюнча биринчи орунда турат экен. Бул деген дүйнө жүзүндө элдин көптүгүнөн биринчиден. Анан кийин ал жактан жанагы боор алмаштыруунун баасы дагы кичине башка мамлекеттерге караганда арзандыгына байланыштуу. Алдар ушунчалык жанагындай колдору опыт алышып, ал жакта тынымсыз ошол трансплантация болуп турат экен да, мына боор алмаштыруу процесси жүрүп турат экен. Анан бул жакта медицина, фармация жагынан Индия өтө өнүккөн мамлекеттерге кирет да. Ушул жаатында боорду алмаштыруу азыр робот менен жүрүп калыптыр. Роботизированная хирургия деп коет. Баягы боорун берүүчү биз донор дейбиз, а боорду алуучуну биз медицина тилинде реципиент деп айтабыз. Боорду бере турган ошо донор
ошол робот менен операция жүргүзөт экен. Бул баягы кан кетүү, жанагындай көбүрөөк осложнениялер робот менен жасаганда өтө аз болот экен. Жанагы азыраак жаракат алат деп ошондой деп биз ошол операциясына да катыштык. Андан кийин реципиентке ал донор менен эмес, ал ачык операцияны ошол врачтар өздөрү жасайт экен. Ошол бизде азыр операциялардын баасы 25 миң, 30 миң доллар деп Турцияда, например, 45 миң доллардан өйдө саналып атпайбы? Биз ошол врачтардын ишин көрүп отуруп, жанагы микрохирургический, жанагы ювелирный работа деп айтса болот да. Бүт ар бир жанагындай боордогу жанагы кан тамырларды бардыгын ушубайт этип, керектүүсүн баягындай протез сосудтарды улап ушундай кылып жасашат экен. 8 сааттан 12-15 саатка чейин ушул оорунун состояниясына карата убактысы ушунчалык жүрөт экен. Биз ошол жерде катышып отуруп, уже 8 саатта буттарыбызды алып, уже өзүбүз дагы кыйналып кеттик да. Ошол акчасына мындай туура келген ушу операция экен деп мен ушундай катышкандан кийин ошондой сезимдер келди да магачы. Анан бул өтө оор операция да, бул оор баягы технология менен жүргүзүлгөн. Ошол жерде бүт боорду донордон алып кайра бертикка салганга чейин мына биздин хирургдар болуп ошентип катышып отурдук. Ар бир ошол бизде операция эми болуш үчүн эми бизде Кыргызстанда алып келебиз деп атпайбы? Бул эми мамлекеттин деңгээлинде ушу каржылана турган ушул неме да процесстер жүрүш керек да бул жерде. Биринчиден биз врачтарды окутушубуз керек. Биздердин ал жерде доктор Бора деген ошол даже рекорд Гиннесига түшкөн врачка биз көп жөнөтөбүз да оорулардычы. Ошону менен биз маектешип отурганда биз канча жыл ушу үйрөндүңүз, ушу полноценный жана трансплантолог болуш үчүн канча жыл кетти деп сурасам, 12 жылда полноценный трансплантолог болдум деп айтты алчы. Эми бизде бул көйгөйдү чечиш үчүн биринчиден мына биздин хирургдарды даярдаш керек. Ал биздин хирургдар өзү азыр алган айлыгы кичине эле болсо, анан ал баргандан кийин өзүн өзү каржылап ал жактан окуй албайт да. Аны биздин ошол өкмөттүн деңгээлинде ошол врачтарды даярдап, 3 жыл болобу, 4 жыл болобу, ошол чет мамлекетте, Индиядабы, башкада болобу даярдап туруп, анан кийин оборудование жетиштүү, оборудованиялар өтө мындай современный жанагындай оборудованиялар керек ошол трансплантологиягачы. Ошолордун баардыгын сатып алып, анан кийин биздин Кыргызстанда ошо өнүктүрсө болот. Эмнеге болбойт? Бизде дагы жакшы хирургдар бар, мисалга алганда. Жакшы. Мисалы үчүн азыр айтып атышат, ошо түрк клиникасында түрктөр, ошо Турциянын хирургдары келип операция кылат депчи. Ал эми биздин өзүбүздүн хирургдар кылса деле жакшы деген менде ой бар да, өзүбүздүкүлөрдү үйрөтүп келсе биринчиден деп. Жакшы. Бул боюнча алдыда сөзсүз түрдө сөз кылабыз. Азыр болсо ушул барып катышып келдиңиздер, өзүңүздөр жакындан көрдүңүздөр, ушул боюнча даярдалган видео материал бар, анда ошол боор алмаштыруу операциясы жөнүндө. Кыскача жалпы тил көрүүчүлөр менен чогуу көрсөк, андан соң маегибизди улантабыз. Мына дүйнө дарыгерлерин таң калтырган сейрек операция жасалууда. Дарыгерлер көз албай байкап үйрөнүп жатышты. Операция столунда 65 жаштагы жаран боордун цирроз дарты, рак илдетинен залалдуу шишик өнөкөткө айланып, боорду дээрлик жабыркаткан. Ал донордун бооруна алмаштырылып, жаңы боор коюлду. Мындай татаал операцияларды дүйнөгө таанымал Индия дарыгерлери ийгиликтүү жасады. Бул жерде уникалдуу чоң операция жасалып жатат. Биз кызыгуу менен катышып жатабыз. Хирургдарга рахмат айтышыбыз керек. Кичинекей тамырларда бири-бирине улап, орган алмаштыруу оңой эмес. Операциондун курал жабдыктары акыркы замандын талаптарына жооп берет. Бул жерде бүткүл системалар, дүйнөдөгү болгон системалар баардыгы орнотулган экен. Ошо жакшы, аябай жакшы шарттар аябай сонун экен.
So we have lot of doctors in various countries who came here, have stayed with us. Биздин ооруканада орточо эсеп менен алганда жылына боор алмаштыруу операциясы 200дөн ашуун жасалат. Бейтаптар дүйнөнүн 35 өлкөсүнөн, көбүн эсе Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Иран, Африкадан келишет. Боор алмаштыруу операциясынан кийин бейтаптар 3 жума ооруканада болушат. Андан кийин ооруканага жакын батирге чыгып, биздин көзөмөлдө болушат. Кийин өз өлкөсүнө кеткенден кийин дагы биз менен тыгыз байланышта болуп, онлайн кеңештерди алып турат. Жана жылына бир жолу бизге келип, текшерүүлөрдөн өтүп турат. Эгерде бейтап дарыгердин айтканын аткарып, дарысын өз убагында ичип турса, башкалардай эле сапаттуу өмүр сүрсө болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда көрдүңүздөр, өзүңүздөр катыштыңыздар. Мына операциядагы чындыгында бул татаал операция, ошол жерде иштеген хирургдардын, дарыгерлердин жасаган жумуштарын жакындан тааныштыңыздар да. Мисалы, Чолпон айым, сиз айтсаңыз, негизинен мына ушул жаатта илим жактап, жаш балдарды, чоңдорду дарылап, эмгектенип келе жатасыз да. Мына сиз ушул өзүңүздүн үйрөнгөнүңүздү, окуп билгениңизди мына жакындан барып көрүп таанышып атасыз да. Өзүңүз ушул жөнүндө дагы айтып кетсеңиз негизинен. Эми биз мен гепатолог болгонум үчүн хирургия, трансплантология жаатын эми хирургтар жасашат. Аны биз барганда эми после, до ошол реабилитация деп коет. Негизи реабилитация ошол боор алмаштыргандан кийин этап менен жүргүзүлүш керек да. Лечебная реабилитация, экинчиси медицинская реабилитация, анан кийин амбулаторно поликлиническая реабилитация деп бөлүнөт. Бүт азыркы мындай литератураларды карап келсек, ушул реабилитацияларга көпчүлүк деле мындай көңүл бурулбайт экен дагы, көп мындай информациялар деле, статьялар деле аз экен. Көбүнчө реабилитация ушу лечебнаяга көңүл бурулат экен. Мисалы үчүн боорду алмаштыргандан кийин стероидная терапия, иммуносупрессорная терапия, жанагы антибактериальная терапия деп ушулар жүргүзүлөт да, ошолорго көбүрөөк ошолорго статьялар чыгыптыр дагы. Анан калган немелерине реабилитацияларга анча көңүл бөлүнбөй келет да. Ал бизде Кыргызстанда ал нерсе жокко эсе деп айтсам деле болот. Бизде ошо трансплантация болуп келгенден кийин дары-дармекти берип, ошолорун эле карап турат, анан башка жагына көңүл бурбайт. Оорулар ар кайсы өздөрү каалаган врачына барышы мүмкүн, же кээ бирөөлөрү таптакыр эле каралбай, ошо Индиянын врачтары менен эле онлайн консультация алып эле жүргөндөр бар. Эми мага ошо жакшы мындай информация алган жерим ошо операцияга чейинки, операциядан кийинки ошо реабилитацияны биз көбүрөөк мындай ошол жерден окуп, врачтардан сурап келдик. Негизинен ошо лечебный реабилитациядан кийин жанагы медицинский, амбулаторно поликлинический деп бүт ошолорго бир атайын бир врачтар даярдалса, же болбосо ошо гепатологдор ошолорду окуп келсе, дагы бизде ошо өнүкмөктө мындай ооруларга кыйла жардам болмок деп эсептейм мен. Эми боорду алмаштырып келгенден кийин оорулар эмне кылбаш керек? Биринчи эле очередте булар арак ичпеш керек. Арактын, алкоголдун бардык түрүн, вино болобу, пиво болобу, ошону ичпеш керек. Курение деп коет, тамеки чекпеш керек. Анан активный спорт деп коет, ошону менен заниматься этпеш керек. Анан туура тамактанууга өтүш керек биздикилер. Туура тамактануу деген бизде жанагы дарыларды ичкенден кийин после пересадки печени көп дары-дармектерибиз кичине жанагы кандагы сахардын уровенин бир аз көтөрөт экен да. Ошон үчүн жана сахар содержащий немелерди, напиток, ошол жанагы ширелүү нерселерди көп жебегенге аракет кылыш керек. Сырые овощи, фрукты деп коет, ошолорду дагы кичине аздатыш керек. Анан мындай көбүрөөк ходьба деп коет, мындай көбүрөөк жөө жүрүү. Ошолорду анан таза абада жөө жүрүү, ушуга окшогон нерселерди булар аткарып туруш керек. Андан сырткары инфекциялык оорулардан алдын алуу, өздөрүн сактап, профилактикалык жана мероприятияларды өздөрү билип, ушундай маска кийген жерде маска кийип дегендей, колду таза жууп, гигиенаны кармап, өздөрүн жакшы карап жүрүш керек да. Эми трансплантация да эми литература боюнча ошо биздин окуган жанагы окумуштуулардын статьялары боюнча
боор алмаштыргандан кийин ошо Индиянын врачтарынан канча жылга чейин жашайт десек, ошо мисалы үчүн мени сүйүндүрдү да 25 жылга чейин канча Кудай өмүр берсе ошого чейин жашайт, ал организм жакшы болсо деп ошентип айтты. Берки литературанын баягы данныйлары боюнча жазылат, бир жылдан кийин боор алмаштыргандан кийин 89-96% ошондой адамдар жашайт, 5 жылдык ошол эле 82-79%ге түшүп кетет, 10 жылдык жашоо 56% деп берет да. Анан биз эми боор алмаштырып келгендери жакшынакай эле жашап жүрүшөт, 4-5 жыл, 6 жыл жашагандар бар. Эми ошон үчүн организм өзүн мындай жакшы эме кылыш керек, карап жүрүш керек да, организмин жакшы карап жүрүш керек. Анан бизге келгенден кийин кээ бирөөлөрдүн түшүнүктөрү таптакыр мындай аз да. Бир случай болгон экен, трансплантация кылып ошол жактан келе берип, врачтардын көзөмөлүнөн чыгып кеткенде, анан баягы синдром отторжения болуп, анан аябай оор акыбалда больницага түшкөн случайлар деле бар да. Ошондой болбош үчүн трансплантация болгондон кийин эле биз болду, оорудан кутулуп кеттик, бул боорду коюп койду, алмаштырып койду дебестен, ошол Индиянын врачтары жанагы жазып берген лекарстволорду, жанагы стероидный иммуносупрессорлорду ичип турат. Биздин боорубуз, өзүбүздүн организмибиз башка берки чужой боорду тааныбай турган кылып, ошондон анан жабышып турат. Болбосо отторжение кетип калат. Ошон үчүн жана стероидный гормондорду, жана стероидный терапия бара-бара алынат. Анан иммуносупрессорлорду ичип жүрүшөт. Дайыма ичип, өздөрүн ошо карап жүрүшөт. Ошого жараша анан кийин булардын продолжительность жизни деп коет, ошого жараша узарып кете берет. Жакшы. Мамат Азиз мырза, сизге берсем кийинки суроону. Сиз балдардын онкогематолог дарыгери катары бардыңыз да, ал жактан сиздин өзүңүздүн адистигиңизге ылайыкташкан дагы, жалпы дагы мисалы программалар уюшулуп, сиз өзүңүз дагы операцияга да катышып келдиңиз. Бул боюнча сиздин оюңузду уксак, негизинен мына ушул тажрыйба алмашуу программасы менен барган сапарыңыз кандай болду сиз үчүн? 1-июндан 8-июнга чейин ошол жерде болдук. Бул жагы айткандай, ошол БЛК Макс клиникасында болдук. Чындап айтканда, бул жерде аппаратурасы, медициналык аппаратуралар бардыгы жогорку деңгээлде болду. Азыр биз ал жерге барып, бир 10дон ашык профессорлор менен жолуктук. Ар бири менен сүйлөшүп, кеңешип, ал жерде өздөрүнүн тажрыйбасы жөнүндө кандай эмне болду, кандай кылса жакшы болот, ошолордун бардыгын түшүндүрүп, бир сыйра айтып берди. Алар менен. Анан 2 операцияга катыштык. Робот аппараты аркылуу, Да Винчи аппараты аркылуу жасалды. Бирөөсү, экинчиси открытый метод менен эле, лапаротомия менен. Бирөөсү боор алмаштыруу операциясы, экинчиси опухоль, ашказан опухолун жасалды. Бул жерде айта турган неме, аппарат Да Винчи, бул сонун аппарат экен. Көрүнгөндө да 3D негизинде анык көрүнүп турат. Жасалганда дагы жакшы, анан таза болот экен. Бул өзүнүн немелери менен тешип туруп эле ал жерден бейтапка дагы көп мындай тыртык послеоперационный рубец деп коебуз, андай да болбойт экен. Ошолор жакшы. Бизде да ушундай аппаратуралар болсо, ошого аракет кылсак болот. Анан дагы бир кошумчалап айта турган нерсем, бул жерде пересадка печени болгондо азыркы учурда мурда кан группасына да карайт экен эле. Совпадение болуш, экинчи группа менен экинчи группа ошондой кылып жасайт экен эле. Азыркы учурда группасына карабайт, совместимость андай немесине. Андан тышкары 2 донордон 1 неме оорулууга пересадка жасап атабыз дейт. Бир эле немеде. Ошондой немелерди көрдүк, сүйлөштүк, жакшы болду сапар. Жакшы, анан мына сөзсүз түрдө салыштыруу болот да, мисалы сиздер өзүңүздөр ушул кесипти аркалап бир топ жылдан бери ушул жаатта эмгектенип келатасыздар. Мисалы Индияга баргандан кийин ал жактын медицинасы менен бир жума бою тааныштыңыздар дегендей,
Анан мындай салыштырууда кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыздар, эмнеси айырмачылыктар бар экен, ушуларды дагы сурап үлгүрдүңүздөр де? Бул жерде жакшы эле немелер болду. Так айырмачылыгы ал жакта бейтаптардын көптүгү. Аларды эми бул жак айткандай дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. И башка өлкөлөргө, өнүккөн өлкөлөргө барып үйрөнүп, ал жерде окуп келип атат экен. Ошол жакка окууга жөнөтөт экен өздөрүнүн врачтарын. 6 айлап, 1 жылдап окуп келишет экен. Ошо бир немени. Чолпон айым, сиз кызыгып көрдүңүзбү? Негизинен мына бул орган алмаштырууга бул акыркы учурда гана сиздер жөнөтөсүздөр да, ага чейин бул жактан дарылап, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берип, канчалаган бейтаптарга жардам берип келесиздер дегендей да. Анан ошол акыркы учурга бул жөнөткөнүңүздөрдө дагы, акыркы учурда дагы мисалы бейтапты бул жактан толук даярдап, операцияга даярдап, анан жөнөтөсүздөр да. Ал жакта мисалы ошол даярдоо, дарылоо сиздерден өзгөчөлүктөр бар бекен ошол? Бул жагын айтып берсеңиз. Жок, операцияга даярдоо биз жактагыдай эле болот экен. Окшош эле. Көбүнчө ошо мен иштешкен Артемис деген клиника. Биз даярдап, мен дайыма жөнөтөм да, жөнөтсөм дайыма мага рахмат айтышат. Ушундай жакшы кылып жөнөтөсүң деп. Кээде биз аябай ушу оор формасында жана сироздун стадиялары болот да, жана child сысында дагы ошондой тяжелый болуп жөнөткөндө дагы сууларын кетирип жакшынакай кылып жөнөтсөк, кээде алар бул операцияга не нуждается деген случайлар дагы болгон да. Кайра келип эле 1 жылдан кийин кайра жөнөткөндөчү. Биз ушу дүйнө жүзүндөгү окуу процесстери менен, статьялар менен деле биз жылда таанышабыз. ВОЗдун немелери менен иштейбиз, клинический протоколдор менен иштейбиз. Ошентип эле биз деле жакшынакай эле даярдап жөнөтөбүз. Болгону бизде ошо пересадка кыла турган хирургтар жана ошого медициналык жабдыктардын жоктугу бизде болбогондугу да. Анан эми пересадка бул от живого донора деп коет. Бул тирүү родственниктен алган трансплантация. Анан кийин баягы өлгөн от мертвого донора. Ошо 2 түрү бар да. Азыр ошол от живого донора деп коет. Ошол азыр өнүгүп аткан кези. Ал биздин мамлекетке дагы мындай жакшы, мындай пайдалуураак деп эсептейм. Себеби берки мертвый донордон алган өтө кымбатка түшүп кетет. Эгерде родственниги берсе, ал арзаныраак түшөт. Анан кийин көп биз кээ бир ушундай учурлар болгон. Менде дагы апасына баласы боорун бербей койгончу. Коркуп, ушул мен берип койсом, мен бир нерсе болуп калам дегенчи. Ошондой случайлар дагы аябай бизде көп катталган да, мындай тилекке каршы. Анан биз аларга аябай түшүндүрүп айтабыз, булардан коркпогула. Биздин организмдеги жалгыз орган регенерация боло турган бул боор. После трансплантации печени мына донордун боору 3 айда уже 80% калыбына келип калат. Берки реципиенттики боор алгандыкы. Аныкы дагы ушу 3 айдан ашып уже 1 жылда уже ал дагы өзүнүн калыбына келип кала турган орган да. Ушундай регенерация тез боло турган орган болуп эсептелет. Ошон үчүн мындай эгерде жакындар ушундай ооруп кала турган болсо, өтө мындай качыштын деле кереги жок. Эгерде өтө жакын адам болсо, жаным берем деп кыргыздар бекеринен айтпайт да. Анан бир жагынан арзан дагы болот да, эми берки мертвый донордон алганга караганда. Анан ал жакта эми Индиянын өзгөчөлүгү биздин Кыргызстандын медицинасы менен, мындайынча айтканда, аты менен төдөй да, мына эме трансплантация жаатындачы. Ал жакта өтө өнүгүп кетти, айтып атпаймынбы? Дүйнө жүзү боюнча трансплантация боюнча Индия азыр биринчи местада, алдыңкы саптарда турат экен. Мисалы үчүн бир айтышты го бизге, жылына 200дөн ошондой боор алмаштыруу бир клиникада бул. Ооба. Ал Индияда канчалаган клиникалар бар. Биз барган клиникада ошо 200дөн боор алмаштыруу немеси жүрөт экен, операциясы жүрүп турат экен. Анан кийин ал жакта мисалы бизде врачтарыбыздын айлыгы өтө аз. Индияда врачтарды өтө сыйлайт экен. Ушунчалык адамдар ал врачтарды урматтайт экен. Бизге ошо айлыктары дагы көп экен. Жакшы жашаса, айлыктары көп болсо, жакшы каралса эле мындай умтулуу болуп, анан кийин бизге окшоп жанагы коррупция деп атпайбы? 50 сом алып койду, 1000 сом алып койду деп кармагандар, ошол нерселер жок болот да. Ошон үчүн врачтарды деле
мисалы үчүн соттордун акчасын көтөргөндө эле айлыгын көтөрүп койсо, биздеги врачтар деле жакшы иштеп, ушундай өзүнүн ишин сүйүп иштей беле деген да. Биздин дагы врачтарга дагы мындай уважение пайда болобу деген ой келди да. Айырмачылыгы ошондой. Үчүнчүдөн бул медициналык жабдыктар. Дүйнө жүзүндө мындай кандай өнүгүп аткан нерсе болсо, ошол Индияда ошол нерселердин баардыгы бар экен. Ошо таң калтырган нерсеси ошо медицинанын өтө алдыга кетип калганы. Жакшы. Жакында эле ушул мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровдун көтөргөн маселеси коомчулукта көпчүлүк адамдардын мындай кызыгуусун жаратты, көпчүлүккө мындай кубаныч алып келди десек болот да. Сиздер медицина кызматкери катары айтсаңыздар, бул медицинадагы алгачкы реформалардын башталганы деп түшүнсө болобу негизинен. Анан мына ушул нерселер толук кандуу ишке ашыш үчүн дагы кандай аракеттер көрүлүш керек, эмне кылыш керек, анан биздин медицина кызматкерлери, медицина бул нерсеге даярбы деген дагы суроо жаралат да. Буну эртерээк башташ керек эле. Президентибиз өзү быйыл баштап өзү контролго алып, ушул маселе боюнча, пересадка боюнча жакшы ойлорду айтып, ушундай өзү баштады. Бул маселе мисалы бизде азыр жылына биздин өзүбүздөн эле бир 4-5 барат. Бул башка өлкөлөргө. Алар ар бири жок дегенде 50 миң, 100 миң доллар тегерегинде таштап келет. Лечениясын өзүнө эле. Андан тышкары караганы бар, жатканы бар, ухаживандай. Ошо алар менен кошулганда көбөйүп кетип атат. Азыр ошо президентибиз баштаган иш жакшы болду. Анан бир жагынан өзүбүздүн өлкөгө да ошондой специалисттер чыгат эле. Ошондойлор врачтардан да ушундай жакшы болот. Азыркы учурда жакшы иш болуп атат. Чындыгында бул операция, мындай чоң операциялар биздин өлкөгө керек болуп атат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө орган алмаштырууга муктаж болгондордун саны күн санап өсүүдө деген маалыматтар байма-бай айтылууда да. Анан ошол эле учурда мисалы акча каражат жагынан дагы жетпей, мисалы жардам сурап кайрылгандар дагы аябай көп десем болот да. Ошол мамлекет башчысынын айтымына караганда 2 эсе арзан болот эгерде өзүбүздүн өлкөдө ачылса деген дагы жакшы бир ойлорду айтты да. Бул нерсе дагы бул коомчулукка өтө жагымдуу жаңылык болду десем болот да. Эми бизге келген оорулардын баардыгы эле Индияга барганга каражаты жок да. Ооба. Мисалга алсак 10 оору келсе, анын барабыз дегени 3 эле болуп калышы мүмкүн. Же болбосо 5 оору келсе, анын ичинен мен бара алам. Же болбосо элден жардам сурайм дегенден 5өөнөн бир 2-3 чыгышы мүмкүн да. Калгандары ошо жерлеринде эле кайтыш болуп кетип атпайбы. Ошон үчүн бизде бул трансплантологияны өнүктүрсө өтө жакшы болот. Эми анын үчүн убакыт керек. Биздин өзүбүздүн врачтар жасап калыш үчүн анын үчүн убакыт керек. Бизде Тажикстанда жасап атат. Өзбекстанда жасайт. СНГда жасап атышат, бирок өлүмдүүлүк көп ал жактанчы. Мына Индиядан же Турциядан жасалып келгендерге караганда ал жакта өлүмдүүлүк көп. 1 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде, же болбосо 3 айдын ичинде эле ошо после пересадки печени осложнениялер менен кайтыш болуп кетип атат да. Ошон үчүн муну өтө жакшы үйрөтүш керек. Анан чала үйрөнүп келип ал анан бизде өлүмдүүлүк болсо дагы бул жакшы нерсе эмес деп ойлойм да. Анан эми ушул вирустук гепатит болбош үчүн биринчи адамдар алдын алууну үйрөнүш керек да. Профилактика заболеваний деп коет. Превентивная терапия. Ушулардын бардыгын алдын алсак, ушул оору жок да. Азыр мына президенттин дагы бир жакшы нерсеси ушул элге пайдалуу. Мына вакцинацияны азыр бекер кылып атат. 22 жаштан 65 жашка чейин бекер. Ошону бардыгы элдер азыр бардыгы алып алса, гепатит жукпаса, гепатит аздайт да. Ооба. Биз мындай чет жака, Америка жака барганда ушу гепатит Б, Д дегендер ал жакта мындай жокко эле эсе да. Өнүккөн мамлекеттердечи, ал жакта С гепатит көбүрөөк, гепатит наркоманов деп. А бизде ошо гепатит Д деле көп, Б деле, С деле бардыгы эле бар азырчы. Дельта деген гепатит менен азыр ооругандар өтө көп. Азыр бизде жанагындай татуировка, пирсинги, беспорядочная половой образ жизни ушул гомосексуалисттер деле мындай азыр бизде көбөйүп ачыкка чыгып чыкпадыбы? Половой путь менен ошол гепатит Б 40% жугат экен.
Ошол нерселердин көптүгүнөн анан мындай гепатиттер көп болуп, аны убагында дарылабай, анан мындай сиррозго өтүп, анан кийин жардам сурашып, анан кийин башка бирөөнү күнөөлөп чыгышат да. Биринчи ошол оору болбош үчүн өзүңдү сакташың керек да. Анан экинчи айта турган нерсе, эгерде элдин, мына элибиздин ден соолугу чың болсо, инвалидизация аз болот. Трансплантациядан кийин ал оору эми инвалидность алат да. Анан кийин ооруган адам, сирроз менен ооруган, сиррозго өтүп аткан адам канчалаган көп, ошолордун баардыгы инвалидность алып жашайт. Бул өкмөттөн акча алган адамдар. Булар иштегенге мындай көбүнчө жарамсыз адамдар. Бизге ишке жарамсыз адамдар көбөйсө, өкмөттөн акча алып инвалид болгон адамдар көбөйсө, каякта Кыргызстан өнүгөт. Ошон үчүн ооруну алдын алып, анан кийин кайра ушул азыр пересадкага дагы мынча неме каржылап атканын баардыгы биздин өзүбүздүн алдын албагандан келип чыгып атат да ушул оорунун баардыгы. Мына Кыргызстандын түштүгүндө гепатит көп деп атабыз, инфекциялык оорулар көп деп атабыз. Бул эмнеге көп? Ал көйгөйдү кантип жок кылса болот? Ал көйгөйдү жана канализация, трубопровод дегендер таза суу менен камсыз кылыш керек да. Таза суу болсо инфекциялык оорулар аз болот. Анан элдин жанагы лаң сезимин, социально-гигиенические условия жизни деп коет. Ошону көтөрүшүбүз керек. Элдер мындай тазалыкка үйрөнүш керек, көчөдө түкүрбөш керек. Ушул нерсенин баардыгы адамдын колунда, ушул нерсечи. Адамдын өзүнүн человеческий фактор деп коет, өзүбүздүн колубузда, өзүбүздүн ден соолугубуз. Өзүңү алдын алып сактасаң, профилактикалык жанагы мероприятияларды кылсаң оорубайсың да. Анан оорубагандан кийин өкмөт мага бер, мен инвалид болдум дегенден көрө, оорубай сак жүргөн жакшы да, бирөөдөн жардам сурагандан көрүүчү. Ал бул жерде палка двух концах да, эми оорубайын десе таза суубуз жок болсо, социально-гигиенический условия начар болсо, айлыгыбыз аз болсо, колдон келген тамак ашты жеп атсак, аны эми бул эки жактан тең. Өкмөткөн дагы көз каранды, өзүбүздөн дагы көз каранды болуп келип чыгат акырында элечи. Жакшы, Индияга болгон сапар жөнүндө робот менен жасалган операция тууралуу даярдалган кийинки материалыбыз бар эле, анда жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жалгашабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Дарыгердин ордуна кадимки робот операция жасоодо. Бейтаптын ашказанындагы каардуу шишиктердин заматты аныктап, дартты 100%га тактык менен алып, адамдын өмүрүн узартуу заманбап ыкмада жүргүзүлдү. Роботтун жардамында операция жасоо бир топ жеңил жана эффективдүү, чоң кесилбейт, бейтаптын бат бутуна туруусуна жардам берет. Ашказан ырагы, дарттан пайда болгон тешик роботтун колдору менен бүтөлдү. Аны дарыгер компьютерде сыртта башкарып турду. Мындай акыркы үлгүдөгү технологияда операция жасоо бейтаптын өмүрүнө коопсуз. Ага Кыргызстандан барган 7 дарыгер, онколог, гепатолог, стоматологдор катышып тажрыйба алышты. Медицинадагы акыркы жаңылыктар менен жакындан таанышып, робот менен жасалуучу операцияга катышып жатабыз. Операция бат жасалат экен. Оорулуу үчүн да коопсуз. Жакшы жактары көп. Буюрсалдыда кыргыз медицинасы да мындай жетишкендиктерге жетет деген ойдомун. Бул жерде эң кызыктуу операция жүрүп жатат. Сыртта компьютерде хирург башкарып, дарыгерлер жасай турган жумушту робот бүтүрүүдө. Бүгүнкү медицинанын жетишкендиги. Илимий конференцияга жалпы 25 мамлекеттен дарыгерлер чогулду. Баары бир аянтта онкология дартын жеңүү жолдору. Анткенде адамзатты бул каардуу оорунун чеңгелинен куткаруу, өзгөчө жаш балдардын өмүрүн сактоого баш катырды. Бүгүн дүйнөлүк медицинадагы алдыңкы тажрыйбалар, аны үйрөнүү, жайылтуу талкууланды. БЛК Макс медициналык борборунда бейтаптарга комплекстүү кызматтарды көрсөтөбүз. Бөйрөк, боор, жүрөк алмаштыруу, омуртка, нейрохирургиялык уникалдуу операцияларды жасайбыз. Бүгүнкү конференцияда биздин жаңылыктарыбыз айтылып, ийгиликтерибиз менен бөлүштүк. Робот менен жасалган операциялар онлайн көрсөтүлдү. Бизде эмгектенген дарыгерлер да сыккан, тажрыйбасы мол. Европа, Америкадан билимин жогорулатып турушат. Кыргызстандан барган дарыгерлердин катарында Кубаныч Абдыкадыров Бишкектен Индияга 11 жаштагы кызын операцияга алып барды. Жерде кызым рожденный сколиоз оорусуна чалдыгып, ошого байланыштуу. Ушул госпиталга келдик биз, кызымды көрсөткөнү. Бизге бияка жардам берип, жол көргөзүп келген мына бияка Динара Колдошова деген
бар, ошого биз кайрылганбыз. Кайрылганда бизге ушундай жакшы жол көргөзүп, жардам берип, чоң жардамдарды берди. Дүйнө дарыгерлери чоңдор түгүл жаш балдар арасында аномалиялык онкологиялык боордун цирроздары көбөйгөнгө коңгуроо какты. Анткени көпчүлүк кишилер, айрым жаш балдар орган алмаштырууга муктаж болууда. По программе обмена опытом Тажрыйба алмашуу программасы менен дарыгерлерге чет өлкөдөн окуу уюштурдук. Кыргызстандын түндүк түштүгүнөн адистерди алып келдик. Азыркы учурда дарыгерлер Индиянын медицинасы менен таанышып, операцияларга катышып, кызыгуу менен окуп жатышат. БЛК Макс медициналык борбору Анар фондусунун ортосундагы түзүлгөн келишим менен биз мындан ары окуулардын көбүн өткөрөбүз. Чет өлкөдөн бейтаптарга эффективдүү жардам беребиз. Технологиялар өнүгүп кеткен, аябай алдыда. Ошолорду кандай колдонушун биринчи жолу көрүп, кандай аппарат экенин, кандай иштешет экенин ошонун баарын көрдүк да. Мисалы, ошол эле Да Винчи деген аппарат бар экен бул жерде. Бул бейтапка андайдан 5 бар экен. Ошол болсо, мисалы, роботизированный хирургия деп коет. Индияга сапар Кыргызстандын AirMed Travel компаниясы Анар фондусу менен Индиянын атактуу БЛК Макс медициналык борборунун ортосундагы түзүлгөн меморандумдун негизинде ишке ашты. Натыйжада Кыргызстандын Бишкек шаары, Ош, Баткен аймактарынан онколог, гепатолог, стоматолог дарыгерлердин иш тажрыйбасын жогорулатууга чоң мүмкүнчүлүк ачылды. Эске салсак, буга дейре дарыгерлер Турциянын бир катар клиникаларында тажрыйба алган. Алдыда эл аралык окууларды күчөтүү көзөмөлдөнүүдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден соок программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Биз маегибизге кайрылып келсек, тилекке каршы бүгүнкү күндө коомчулукта эл арасында жаш балдардын онкологиялык оорулары да көбөйүп бараткандыгы, ошол эле учурда мисалы ар кандай аномалия менен төрөлүп, операцияга муктаж болуп төрөлүп калгандыгы бул өкүнүчкө карай десем болот да. Негизинен мына ошол онкологиялык оорулар менен сиздерге кайрылат көбүн эсе, кандын онкологиялык оорулары менен. Аларды мисалы кантип карайсыздар, кайсыл учурда кемигилигин алмаштырууга чет өлкөгө жөнөтөсүздөр, ушулар боюнча айтып берсеңиз. Азыр туура айтып өттүңөр. Бул онкологиялык оорулар жаш балдардан мурда аз эле кездешчү. Азыркы учурда мисалы келтирип айтсам, 2-3 жыл алдын бир жылда 20-30 балада эле табылат эле да. Бир жылда ошо первичный опухоль деп коебуз, биринчи аныкталган. 20-30 оорулуу болсо бала. Азыркы учурда мына 6 айдын ичинде уже 22 бала. 6 айдын ичинде 22 бала. Бул только келип бизде жаткандары. Кээ бир оорулар бар, ошо текшерип көргөндө онкологиялык оору белгиленет, анан келип жаткызайлы десек, үйгө барып келейин, анан келип жатабыз дейт да, анан ошо бойдон келбей койгон оорулар бар, бейтаптар. Алардан тышкары, аларды да кошо эсептесек, жылына бул бир жылда азыр бир 50-70 ашып кетет азыр. Азыр бизде жаткан эле азыр 22 оорулуу болду 6 айдын ичинде. Биринчи аныкталган. Анан экинчи суроо боюнча бул острый лейкоз деп коебуз, аккан. Аккан оорусунун бул биринчи белгилери бул каны түшүп кетет, тромбоцити түшүп кетет, лейкоцити түшөт или көтөрүлүп кетет. Ошо кан жагынан бузулат да, анализдери начар болуп. Тромбоцит түшүп кетсе канайт, мурду канайт, тиши канайт, канаган жери токтобостон. Печень селезенкасы, боору менен көк боору чоңоюп кетет. Лимфа бездери чоңоюп кетет. Ошондой анан алсыз болуп, ошого анан сөөктөрү оорушу мүмкүн, температура чыгышы мүмкүн. Ошондой анан биз аны анализдин негизинде аныктап жаткызабыз. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Студияга үн берип койсоңуз. Урматтуу көрөрман. Мен суроом мындай, гепатит Б менен С жөнүндө сурайын дедим эле.
Бул гепатит Б же С жуккандан кийин канча убакыт болот могу адамдын немесинде, организминде? Анан мен бир случай укканмын, что өзүнөн өзү лечение болуп кетет деген дагы нерселерди укканмын да. Ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз, анан адам канча жашка чейин жашай алат ошол гепатит мененчи? Рахмат. Суроо түшүнүктүү болду, э? Гепатит Б жуккандан кийин гепатит, хронический гепатит болот 6 айдан кийин. Мисалы үчүн острый гепатит деп коет, хронический гепатит. Острый гепатитте вирус жуккандан кийин өзү жанагы фазалары бүткөндөн кийин, эгерде убагында ошо жакшы айыкпай калса, противовирусный лечение жүргүзүлбөй калса, 6 айдан кийин ал хронический гепатитке өтөт. А кээ бир убакта жанагы жолдор менен жүрүп атпайбы? Жана половой контакт менен жукканда же болбосо жана татуировка, пирсинг ар кандай жол менен жукканда ал жанагы острый гепатиттин белгилери жок эле, канда кийин текшерип калгандан кийин ошо кокусунан эле ошо гепатит Б бар экени билинип калат. Гепатит Б организмге киргенден кийин ал адамдын клеткасынын геномуна кирип кодируется. Ал жерден анан кийин өзү репликация деп коет, көбөйүп баштайт дагы. Ошол боюнча анан вирус кандан чыкпайт, ал вирус. Гепатит С жуккандан кийин да ошол жуккандан кийин гепатит С. Гепатит Сны алдын алуу немелери жок да азыр, профилактик иштелип чыккан эмес. Гепатит С өзүн 1 минуттан ичинде 40 жолу өзгөртөт экен дагы. Анан кийин ага азыр эффективдүү жанагы вакцинация жана профилактика буга иштелип чыга элек. Ошон үчүн гепатит С жуккандан кийин ал дагы жана өнөкөткө айланып кете турган болсо, ал дагы антитела канда калып кете берет. Анан бул эки ооруга тең азыр противовирусный лечение бар. Гепатит Бга жанагы ПЦР деп аныктайбыз. Гепатит Б кандан бар экенин билгенден кийин HPS антиген. Аны ПЦР диагностика деп коет, количествосын аныктайбыз. Эгерде ошо ДНК вируса канда чыга турган болсо, кандай гана количествода болбосун. Бизде азыр кээ бир биздин протоколдорго жазып койгон, эгерде 2000 чейин болсо противовирусный жүргүзүлбөйт деп. Анан көпчүлүк баягы по литературным данным канда уже ДНК вируса пайда болгондон кийин противовирусный лечениеге бардыгы подлежит, алыш керек. Противовирусный лечение жүргүзүлгөндөн кийин ал жана количествосы 0-го түшөт дагы. Бул интегративный фаза дегени өтөт. Эки фаза болот да, репликативный фаза жана вирус көбөйүп атканы, интегративный фаза дегени бул вирус жанагы 0-гө түшүп калганда. Муну биз мурда бир 20-30 жыл мурда бул носительство деген мындай түшүнүк бар болчу. Азыр андай түшүнүк жок. Азыр интегративный фаза дейбиз дагы, баягы вирус кыргызча мындай түшүргөндө неактивный формада жүрөт. Жана клеткаларды, гепатоциттерди өлтүрбөй, андай өтө көп мындай зыяны жок. Интегративный фазасы да неактивный фаза деп коебуз. Гепатит Сда дагы ошондой эле. Эгерде ДНК вируса гепатита С кандан РНК вируса, вирус гепатит С РНК содержащий вирус, гепатит Б ДНК содержащий вирус деп коет. РНК гепатита С эгерде канда чыга турган болсо, анда дагы биз противовирусный лечение. Бул гепатит Сга дагы эффективный азыр противовирусный терапиялар жүргүзүлөт. Аны алгандан кийин курс лечениясы 3 ай болот, алгандан кийин ал дагы 0-гө түшөт. Бирок HPS деген биздин каныбызда антителасы жүрө берет. Бул гепатит ал адам биздин окружающийлерибизге мындай жугуштуу болуп эсептелет да. Анын каны эгерде таза адамга жанагы парез, уколдор аркылуу неметип калса, ал таза адам ошол ооруп калышы мүмкүн гепатит менен. Анан бул канча жашайт деп азыр суроо берип атат. Эми гепатитти кандан аныктагандан кийин сөзсүз түрдө врачка барып, диспансердик учетко туруп лечениени башташ керек. Лечение алып жүрө берсе, ал киши башка эле оорудан 85-ке 90-го чыкканда ал өлүшү мүмкүн, туурабы? Өзүн сактап жүрсө, карап жүрсө, бул оору менен мындай мынчада өлүп калат деп аны эч ким айта албайт дагы. Бул организмден өзүнөн зависит этет. Эгерде сопутствующий оорулар деп коет, бул гепатиттен башка дагы оорулары болсо, жана коштолгон оорулары болсо, ошол күчөтүп, ошол эле гепатит менен ооруган адам башка бир иммунологический оорулар менен ооруган болсо, коштолгон башка бир дарттар болсо, мындай сахарный диабети болушу мүмкүн. Ошол гепатиттин жировой инфильтрация печени деп коебуз, жировой гепатозу болсо, буларда сөзсүз түрдө жанагы оорунун немеси күчтүүрөөк өтөт дагы, анан кийин
кийин өлүмдүүлүккө алып келиши мүмкүн. Гепатит HPS антигенди акыркы мезгилдерде окумуштуулар аныктап чыгышты. Бул жанагы рак чыгара турган маркерлордун бирине киргизип койду да, HPS антигендичи. Ошону менен бизде жанагы нольго түшүп калгандан кийин буларды сөзсүз наблюдениеге алып жүрөбүз. 6 айда бирден келип карап, количествосын тапшырып, ошол врачтын көзөмөлүндө туруш керек. Ошо гепатоцеллюлярный карцинома деп коет, гепатит Б'да да, С'да дагы ошол оору пайда болуп калышы мүмкүн. Бул боордун онкологиялык оорусу да, опухоль пайда болуп калат ал жерде. Биз кече как раз ошол Индияда барганда ушундай Монголиядан келген пациенттики гепатит Д'сы бар экен. Анан кийин жана гепатоцеллюлярный карцинома. Ошол оору, эки оору болгон үчүн залалдуу шишик пайда болуп. Залалдуу шишик, ошо онкологический опухоль. Ошону алышты да. Жакшы. Анан биздин көрүүчүлөрдүн көпчүлүгүнүн суроосу ушул онкологиялык оорулар, кандын аккан оорусу, ошол эле гепатит Б, анан цирроз деп атпайбызбы? Ошону мисалы боор алмаштырганга чейин, орган алмаштырганга чейин эле биз дарылап, мындай өмүрүбүздү узартып жүрсөк болобу деген суроону калтырыптыр да. Бир четинен булар баягы операциядан коркушса элдер, экинчисинен мисалы акча каражатынын жетишсиздиги десем болот да бул жердечи. Негизинен мына ушул дарыланып эле сиздердин көзөмөлүңүздөрдө жүрүп, өмүрүн узартып, жашоо сапатын жакшыртып жүрсө болобу негизи? Сөзсүз түрдө өзүн карап, убагында текшерилип, текшерүүдөн өтүп турса, өмүрүн ошентип узартып жүрө беребиз да. Пересадкага биз бардыгын эле жөнөтө бербейбиз. Азыр мени мындай өкүндүргөн нерсе, ортодон жанагындай иштеп алышып эле пересадкага алып келебиз деп показания болобу, болбойбу, пересадка деп эле мындай жана ушундай интерестер пайда болуп калыптыр да. Ортодон может акча алышы мүмкүн, ошол орунду таап башка жака алып барган үчүн Турцияга алып барабы, Индияга алып барабы. Анан эгерде мына гепатиттерде Б, С, дельта ушулар хронический алып келет, анан аны жакшы карабаса циррозго өтүп кетет, дагы гепатоцеллюлярный карцинома деп рак болуп кетет. Ошолорду убагында диагностика кылып, көрүнүп, лечение алып турса, бул оорулар циррозго өтпөйт. Убагында протеовирусный лечение алып, алдын алып, туура тамактанып, ушундай кылып турса, циррозго өтпөйт да. Анан бизде өкүндүргөнү ушул оорулар менен жабыркагандар убагында көрүнбөй. Анан цирроздун цирроздун эң акыркы стадиясында келип атпа, стадия декомпенсация деп коет, ошондо келип атышат. Же болбосо жанагы автор менен айтканда child pew А, Б, С деген болот, ошонун Сысында келип калат. Же болбосо кокусунан үйүнөн эле кан кусуп, же болбосо ичине суу толуп, ошондой оор акыбалда келип калып атат. Ошо циррозду диагностика кылганда деле анда эгерде боордун функциясы жакшы болуп иштеп аткан болсо, ошо цирроз менен деле көп жыл азыр жашап жүргөндөр бар да, бир 7-8 жыл цирроз менен учетто тургандар бар. Сиздин карооңузда өзү туура неме кылсачы. Анан лечение албаса, цирроз болгондо дагы врачтан качып, өзүнүн билгенин кылып, көпчүлүгү жанагы немелерге кайрылат, знахарларга, жанагы табыптарга барышып, ар түрдүү чөптөрдү ичип, күчөтүп алат. Алтын тамыр ичкендерге чейин бар да, ошондой болсо анан күчөтүп алышат дагы, анан пересадка кылбаганга айла жок болуп калганда, анан пересадкага биз рекомендация беребиз да. Боорду алмаштыргандан кийин деле азыр айтып атпайбызбы, Индиянын врачтары айтты, көп эле жашап атат, 25 жылга чейин жашаган случайлар бар деп. Жакшы. Сиз айтып кетсеңиз негизинен кандай учурда ушул орган алмаштырууга жөнөтөсүздөр негизи? Бизде жаш балдардын организми бул өзгөчө назик болот деп дагы айтышат да. Мисалы бизде көбүнчө онкологиялык ооруларда бул аккан оорусунан пересадка костный мозг деп коебуз. Сөк чучугун, кемиктин неме ошону алмаштырууга жөнөтөбүз. Аны биринчи очередте бизде химиотерапия жолу менен айыктырууга аракет кылынат. Кээ бир түрлөрү бар, аккан оорусунун дарылаганга кыйын учурлар болуп калат. Ошол учурларда обязательно жөнөтүшкө туура келет. Же болбосо азыр химиотерапиясы таасир этпестен, же болбосо да кайталанган учурларда обязательно жөнөтөбүз андайды.
Жакшы, бир интервьюңузда угуп калдым, Чолпон айым, сиздин. Эгерде боордун 20-30% жакшы болсо, анда биз өзүнүн боорун сактап калганга аракет кылабыз деп айттыңыз да. Анан биз ал жакта операцияга сиздер менен мен да кирдим да. Катышып көрдүк, донордун 65% боорун алып келип коет экен да. Ошондо кандай болуп калат? Өзүнүн боору ушул 20% эле соо болсо дагы мындай ошол бейтап үчүн, ошол адам үчүн жакшы иштеп бере алабы деген суроо да. Эми бул мындай да 20% деген мен мындай элге түшүнүктүү болсун деген. Мындай боордун клеткаларынын арасында тирүүлөрү бар да. Алар мындай текши жабыркайт да, жабыркагандачы. Ичинде иштеп турган мындай функционирующий клеткалар болот. Баягы вирус поражение кылбаган клеткалар иштеп турса, ошолор поддерживать этип турат организмди. 1 жылбы, 2 жылбы, кээ бирөөнүкү 5 жылбы ошого чейин эгерде лечение алып, жанагы вирустардын количествосын жок кылып, лечение алып турса, бул ошол өзүнүн боору менен да кыйла жашап жүргөндөр бар, боордун циррозу мененчи. Анан көпчүлүк литератураларда жазылат, ошол цирроз деп коюлгандан кийин 5 жылдан кийин кайтыш болуп кетет депчи. Бул деле ошол биринчиден диагностикага карайт, ошол цирроздун эмне кайсыл немесине келип калды. Ошого карап туруп, анан кийин жашоосу канчага чейин уланат, лечение алып турса, ошо цирроз дагы поддержка кылып турсат. Анан такыр жанагы боор иштебей калганда өзү анализдерден көрүнөт. Бизде анализдер бар. Так билинет, Жанагы формула мелт деп коет, жана классификация чайлып, ошолор менен бүт анализдерди карап туруп, анан кийин азыр эми боор алмаштырбаса болбойт деп акыркы немесине келгенде, анан кийин боор алмаштырууга жөнөтөбүз да. Анан тез эле цирроз экен деп жазып келсе эле трансплантация деген бул туура эмес да. Ал жактан кайра Индиядагы деле врачтар андай добросовестный врачтар ал жактагы хирургтар баарысаң эле алмаштыра койбойт. Кээ бир айрыкча жаш балдарды жөнөткөндө бул цирроз экен, трансплантация кылышың керек экен, жөнөтүйген дагы учурлар болгон. Ал жактан кайра Индиянын врачтары отказ кылып, жок, мунуку жете эле экен деген дагы эмелер бар да. Ошон үчүн жакшы карап, анализдерин туура калып, такыр анан кийин биздин лечение жардам бербей калганда гана, жанагы боордун такыр иштебей калганда, анан кийин трансплантацияга жөнөткөнгө аргасыз болобуз. Жакшы, коомчулукта ар кандай ойлор айтылат. Жогоруда өзүңүздөр да айттыңыздар, бул бизнес катары деле болуп кетет депчи, негизиненчи. Ал жака барганда ошол нерсени байкадыңыздарбы? Алар кылдаттык менен өздөрү издилеп көрөт экен, же болбосо орган алмаштырыш керек экен деп орган алмаштырган учурлар да болот экен негизи. Кечиресиз, мен жооп берсем болот. Так, кеченде биз барганыбызда, ал жерде Индияда жүргөнүбүздө биздин бейтап, бизде гематология бөлүмүндө жаткан биздин бейтап апластический анемия менен өзүнүн туугандары аркылуу ал жака барышкан экен. Пересадка костный мозгко барган. Ал жерде анан мен менен байланышка чыгып, алар сүйүнүп неме болуп, ата энеси. Бизди пересадка костный мозг деп келдик эле, бизди пересадка кылбайт экен, жакшы болуп кетебиз деп. Ал жерде бизде анализдерин бардыгын текшерип, ал жерден бир нече жерден анализ алынган, текшерип көрсө, иштеши, костный мозг иштейт экен. Аны просто жагы дарылап, дары жолу менен иштетсек болот деп, ошо 3 айга дары жазып бериптир. Анан дагы биз келерде дагы телефондо байланыштым. Уже дагы 1 жумадан кийин дагы бир анализ тапшырабыз. Азыр тромбоцитти биз келгенде 20га жетпейт эле дейт. 20 миңге. 1 жума ичкенден кийин 45ке чыкты дейт. Дарын ичкенде. Эч качан андай тромбоцитибиз көтөрүлгөн эмес эле дейт. Дагы 1 жумадан кийин дагы ичип, анализ тапшырабыз, анан үйгө жооп берет экен, Кыргызстанга кетебиз, сиздерге барабыз деп биз менен ушундай байланышта болду. Жакшы. Аны айтсаңыздар, лабораторияда жыйынтыктар, айырмачылыктар болуп калышы мүмкүнбү? Негизинен биздин лаборатория менен мисалы Индиянын лабораториясын көрсөткөн мындай жыйынтыктары боюнча айтсаңыздар негизинен. Ал жакта лаборатория, ушу исследованиялар ал жакта да өнүккөн да. Бардык жанагы бизде кылынбаган генетический анализдердин бардыгы ошол жактан кылынып атпайбы? Бизде көп немелер өнүгө элек да азырчы лаборатория. Ата бизде кылынган жанагы анализдер ошондой эле окшош эле чыгат, бардыгы бизде кылынган анализдер. Анан бизде кылынбаган анализдер бар, алар кылышат. Анан бул жакта жана бизнес деген вопрос кетпедиби? Бизнес деген ал жакта Индияда андай врач мага алып келсең мен мынтип акча берем деген андай жок. Ал жакта бир чоң клиника. Ал жактын
жанагы финансовый части отдельно башкарылат. Врач только көрөт, операция керек болсо кылат, керек болбосо кылбайт. Врачка айлыкты ошол клиниканын немеси өзүнчө алар. Финансовый жанагы отдели, жанагы менеджмент отдели булар бөлүкчө. Ошон үчүн бул жерде жанагындай ортодо ошо Индиянын врачы мен сага акча берем мындай деген ал жерде жок да. Клиниканын уровендеринде мисалы үчүн болушу мүмкүн, эми азыр катталып атпайбы, кээ бир немелер, фонддор, бир немелер чыгып, мен алып барып келем, минтем деп ортодо алданып калган пациенттер бар, ошол жака барып таштап коюп калып калгандары бар. Ортомчулар көп азырчы, ортомчулар чыгып, мен сага Индияга алып барып келем, мынанча миңге жасайм деп. Эгерде клиникалар, мисалы үчүн врачтар түздөн түз ошол жердеги неме менен, клиника менен иштешсе, ошол ортодо мындай акча кичине экономдоп калса болот да. Ошол өзүнүн баягы финансовый отделинде өзүнчө төлөнөт акчалар бардыгычы. Анан врач да бул жерде мындай Индиянын врачы мындай мен акча алып берем, сен жөнөтсөң деген андай нерсе жок ал жердечи. Ал жакта цивилизация бар да. Врачтардын айлыгы өзүнө өзү жетет. Алып кел деп бияка Индиянын врачы бизге келе билет. Бул жакта ортодо мындай немелер жана человеческий факторлорго ойлонуп кетет да баазы биздечи. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чолпон Оморбекова, дарыгер-гепатолог, медицина илимдеринин кандидаты, Акжан медициналык борборунун директору болду. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Маматазиз Рахимов, Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын гематология бөлүмүнүн башчысы, онкогематолог дарыгер болду. Рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ийгиликтер коштолсун, ооруз сыркоодон алыс болуп, элдин кызматында жүрө бериңиздер. Мен айтарым, ушул мамлекет башчыбыз көтөргөн маселе жакын арада ишке ашып, биздин элибизге, коомчулукка болгон жакшы жаңылыктар айтылып, жардам болсо деген ойдомун. Негизинен элибиз оорубасын, жакшы заманда жашайлы. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.